Биз ошо 2026-жылдын 6-январында биз ошо апам экөөбүз барып дарыларды алганбыз 15 000 сомго. Ошол капсула болчу, чөп дарылар да бар болчу, жанагындай порошок болуп кеткен. Биз барганда Замира Акчалбекович жооп болчу экен. Ал жерде кыздар келип аткан. Ошо кыздарга барып апам ошо оорусун айтып, анан оорусуна жараша ушуну иштеп берген. Анан кийин ошо 7-күнү апам токтогулга чыкты. Анан ошондон баштап эле барган күндөн баштап эле ичип баштады. Анан кийин 2 күндөн кийин эле ушу дарыларын ичип, ууланып, больницага түшүп калды. Анан ал жактан капельницаларды алып чыкты. Ошо 300 граммдай капельница алып чыкты. 1 литр 300 грамм. 1 литр 300 граммдай капельница алып чыккан. Анан ошол алып чыгып эме болгондон кийин үйгө чыгарып келишкен. Анан врачтардын айтуусу боюнча бул ууланып калыптыр деп айтты. Ошол уколдор менен канын жууп баардыгын эмесине келтирди. Анын эмесинде эме бар экен, угар кошуну да бар экен ушундай. Анан ошо ууланып калыптыр. Ошо капельница. Врачтар ошо ууланып калдың деп анан ичин ашказанын тазалаштыбы? Ашказанын эме кылып, капельница менен жуушуп. Сиздер келгенде бир дарыгердин рецепти барбы, бир анализдериңер барбы деп сурадыбы? Жок, кантип сураган деле жок. Мындай эмесин эле эмнеңиз оорубойт, кандай болосу, ушундай сыяктуу эле эмелерин сураган болчу. Ваш доктор А клиникасы мекендештердин саламаттыгынын сакчысы.